Бишкек шаарында магистраль көчөсү менен Эрол Бакаев көчөсүнүн кесилишинде тротуарды өтө турган эмес кылып коюптур. Адамдардын өтүшүнө коопсуздук жаратып атат. Водительдер дагы алмаштырып атат. Ушуну Бишкек шаарынын мэри көзөмөлгө алып койсо өтө жакшы болот эле. Кичинекей эле мүчүлүштү экен, ушуну оңдоп койсо адамдын колунан келчү нерсе экен. Ордок каладагы түштүк магистралда жакында эле жол сызыктары жаңыланган. Бул көрүнүш жашоочуларды бир чети сүйүнсө, бир чети таң калтырган. Көрсө, айрым жерлерде жол сызыктары эрежеге дал келбей калган. Алсак Бакаев көчөсүндөгү мына бул жөө адамдар өтсүн деп чийилген сызык туура эмес эсептелинип калган. Анткени жөө адамдар бул сызык менен баса турган болсо, түз барып жол жээгиндеги клумбага такалат. Шаар тургундары шаардык мэриядан мындай учурлар арбын экенин айтып, ага көңүл буруу керектигин эске салган. Түндүк түштүк альтернативный жол. Бул жолдун курулганына мынакей 1 жылдын жүзү болуп калды. 1 жылдын жүзү болуп калды. Мынакей бизде бүгүн 27 февраль 2019 жыл. Мына күндүн жылышы менен кардын кетиши менен мынакей жолдо кандай мынакей майда жана чоң жаракалар пайда болуп мынакей. Бүгүнкү күндөгү жолдун акыбалы моундай. Бул түндүк түштүк альтернативалык жолу. Жаңы салынган жолго 1 жыл боло элек болсо дагы анда азыр жаракалар кетүүдө деп Жумгал районунун жашоочусу ачууланган. Эмнеге жол куруучулар трассанын сапатына көңүл бурбайт деп нааразы болгон автор аткаруу бийлигин жол курулушуна көз чаптырып, анын жүрүшүн текшерип турууга чакырган. Мурунку Союз убагында калган 4 этаж үйдүн канализациясы. Бул канализация биздин үстүбүзгө келип, бир жерин тешип коюшкан. Канализация биздин үйлөрүбүздү каттап, сасып, жашаганга такыр мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Мына толтура канализацияны аккан, ирик-чирик. Биягында мусордун баары, биягына иттин өлүгүн дагы кошо таштап кетишиптир. Биякта биз ар бир өтөбүз, балдарыбыз менен жашайбыз. Жашаганга мүмкүнчүлүк жок. Бул боюнча, бул вопрос боюнча биз экотех инспекцияга да кайрылдык, Ленинская айыл өкмөтүнө да кайрылдык. Эч бир жыйынтык болгон жок. Аламөдүн районунун Ленинская айылынын жашоочулары көп жылдан бери канализация маселесин чече албай келет. Союз мезгилинде бул жерге көп кабаттуу үйлөр салынган. Учурда бул үйлөрдүн канализациясы жараксыз абалга кептелип, азыркы маалда саркынды суу адамдар жашаган аймактагы чуңкурга агып түшүүдө. Бул жерде дайыма жагымсыз жыт өкүм сүрөт. Алас келгенсип, эми жашоочулар ал жерге жаныбарлардын өлүктөрүн ыргытып кетип жатканын айткан айыл тургуну тиешелүү кызматтардан көйгөйдү чечип берүүнү өтүнүүдө. Мына Мореки Таматныйдын территориясынан баштап мына ол үйгө чейин дагы бир 4-5 участок ушул 10 кийинки 10-15 жылдан бери турат, ушу чекесине сатылып атат дейт дагы. Ошо ар жагында да бар. Сатылып атат дейт, 3 участок ушул айыл өкмөттө карайт деп атат да. Деп атышат. Өзүнө караштуу деп атышат ушул жердечи мынакей. Хамзанын өзүнө караштуу. Сатып алам деген кишилер ушу Хамзанын өзүнөн сатып алса болот деген имиштер бар. Соклук районунун жашоочулары райондо жерлер мыйзамсыз сатылууда деп коңгуроо кагууда. Тасмасы менен бөлүшкөн тургундун айтымында жерлерин мыйзамдаштырып алууга аракет кылып 15 жылдап чуркап жүргөн кишилер бар. Бирок айрым жетекчилер кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, алардын жерлерин каалагандай бөлүштүрүүдө. Муну айткан айыл тургуну мындай мыйзам бузууларга ким чекит коет деп суроо салган. Жаңы жол айылын жаштардын атынан кайрылгым келди. Мына 2004 жыл ушу жер мына айыл өкмөт тарабынан чечим токтом чыккан. 2004 жыл башталган, 2006-2007 жыл токтом чечимде чыккан. Жаштарга турак жай курууга берилсин деп мына чечим токтомдор чыккан. Мына жаштарга турак жайга курууга берилсин деп. Бирок ушуга чейин мына токтом чечим чыккан. Токтомдор мына токтом чечимдер чыккан. Жаштарга турак жай салганга берилсин деп мына чыккан токтом чечимдер. Бирок ушуга чейин берилбей келатат мына. Ушуга чейин. Ал чечим токтомдо дагы эле сакталып турат. Ушу жерди трансформация кылып, жаштарыбызга турак жай салганга участоктук бөлүп берүүңүздөрдү суранып кетет элем. Биздин президентибизден урматтуу Жээнбеков Сооронбай Шариповичтен. Кээ бир үйлөрдө мына 4-5 балдар жашайт мына. Алардын жери жок, үйлөрү жок жүрүшөт мына.
ар кайсы жерде көрүп туруп. Нарын облусунун Кочкор районундагы Аккыя айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Жол айылынын жаштары өлкө жетекчилеринин жер маселесин чечип берүүнү өтүнүүдө. Тасмада кайрылуу жолдогон айыл тургунунун айтымында айыл жаштарына турак жай салууга жер бөлүп берүү боюнча токтом 2004 жылы эле чыккан. Бирок андан бери 15 жыл өтсө дагы жер маселеси чечилбей келет. Учурда жаштар батирден батирге көчүп, же болбосо ата-энеси менен бир үйдө 4-5 бүлө болуп жашаганга аргасыз деп кейиген өлкө жетекчилеринен маселени ыкчамдуу түрдө чечип берүүсүн суранган. Бизде проблема жаралып, кайсыл жакка кайрылышыбызды билбей атабыз. Минтранстан международный перевозка боюнча лицензия ала албай атабыз. Келип сурасак, жаңы кодекс менен акчасы канча чечилгенин билбей атабыз, канчаны элге айтабыз деп билбей атабыз деп ошентип бизди кыйнап атат. Ошол эме боюнча, проблема боюнча эртерээк депутаттарбы или ким карайт биякты. Ошону чечип берсе жакшы болмок эле. 2-3 айдан бери үйдө жатабыз. Үй бүлөнү багыш керек эле. Азыр келип бул жакты тыкылдатсак эч ким жок болуп атат. Лицензия могу жактан берилет. Азыр ала албай атабыз эми. Коңшу мамлекеттерге жүк ташып үй бүлөсүн баккан айдоочулар 2-3 айдан бери ишсиз олтуруптур. Тасманын автору билдиргендей, жаңы жылдан бери айдоочулар эл аралык каттамга чыга албай жатат. Анткени айдоочуларга лицензия берген Транспорт министрлиги жаңы кодекстер ишке киргенден бери лицензияларды бере элек экен. Минтип үйдө жата берсек, үй бүлөнү ким багат деп кейиген Тасманын автору өкмөттү лицензия берүү маселесин тезирээк чечип берүүсүн суранган. Аламедин базар 214-тің конечный екен. Астаналардың алдында тұрасың. Елдер маршруткаларын қойып салып, елдер жолға шығып жол тосқанға мажбур болып жатады. Мэрия қаяқты қарап атат. Бул Тасманын автору Аламөдүн базарынын жанындагы аялдаманы номер 214 маршруттук каттам акыркы аялдамага айлантып алды деп нааразы. Катар тизилип токтогон кичи автобустардын кесепетинен жөө жүргүнчүлөр коомдук транспортты аялдада эмес көчөгө чыгып тосууга мажбур. Жеке жактардын айынан шаардыктардын өмүрүнө коркунуч жаралууда деп ачууланган автор мэрия эмнеге маселеге көңүл бурбайт деп капаланган. Мен ушул жерге, ушу светофорго 6-дан 33 мүнөт өткөндө келгем. Азыр саат 7-ден 8 мүнөт өттү. Бардак. Зеленый көрт, эч жака жыла албайсың. Зеленый күйдү. Красный күйдү азыр. Турат. 2-нчи линиядан, 3-нчи линиядан 4-нчи линиядан бурулуп атат. Маршруткалар пробка кылып, бири-бири менен талашып. Шаар тургуну Москва көчөсү менен Кулиев көчөсүнүн кесилишинде дайыма тыгын жаралат деп нааразы. Күн сайын бул тилкеден өтүүгө аргасыз экенин айткан айдоочу, жок эле дегенде 1 саат тыгында турууга туура келет деп капаланган. Айрым айдоочулар эбин таап, экинчиси эмес 3-чү, 4-чү катардан деле кайрылып, каршы тилкеге чыгып, абалды ого бетер курчутуп жатат деп ачууланган автор. Акылдуу камераларды ушул кесилишке дагы орнотуп койсо жакшы болмок дейт. Эгер сиз дагы кандайдыр бир окуяга күбө болсоңуз, окуяны өзүңүздүн уюлдук телефонуңузга видеого же сүрөткө тартып, дароо элдик репортер рубрикасынын WhatsApp, Telegram же Viber аркылуу 0551 74 81 18 номерине жөнөтүңүз.